туристик сезон десе адатта алгач баарыбыз эле ысык көлдү эстейбиз. Бирок чет элдик саякатчыларды кызыктырган көлдөн башка кызыктуу жерлер Кыргызстанда толтура. Айталы ошол эле ысык көлдүн айланасы. Негизинен көлгө түшүп эс алганга көбүн эсе казактар, орустар, жалпысынан мурдагы советтик өлкөлөрдөн келген туристтер гана кызыгышат. Ал эми алыскы Европа, Америка мамлекеттеринен келген саякатчылар Кыргыздын бийик тоолоруна, тоо туризмине көбүрөөк кызыгышат. Туристтер демекчи, чет элдик коноктордун Кыргызстан жөнүндөгү алгачкы таасирлери Манас эл аралык аэропортунан башталат жана ал кандай таасирлер? Алдагы жарым саатта Капитал командасы дагы бир жолу туризм темасына башка өңүттөн токтолот. Биз менен болуңуз. Чет элдик коноктордун Кыргызстан жөнүндөгү алгачкы таасирлери Манас эл аралык аэропортунан башталат. Болгондо дагы баягы эле даараткана маселеси, тейлөөчү персоналдын көбүн эсе урой мамилеси, тил билбестиги, чет элдик конокторду этектей жабышкан таксисттер. Мунун баары Кыргызстан жөнүндөгү эң алгачкы таасирлер. Бул жагдайды жакшы жагына кантип өзгөртсө болот? Капитал программасы Жия бизнес ассоциациясы менен биргеликте 31 майда эшигин көрүп теринөт. Чет элдик коноктордун Манас эл аралык аэропортунан алган алгачкы таасирлери деген аталышта тегерек стол өткөрүп жатат. Иш-чаранын негизги максаты Манас эл аралык аэропортундагы туристтерге жана конокторго сунулган кызматтардын көйгөйлөрүн чечүү жолдорун талкуулоо болмокчу. Зарлык байке Аба майданда алгач кароолчу кийин Манас таксинин айдоочусу жумуштан айдалгандан бери унаасы менен жүргүнчү ташып иштеп келет. Иностранецтерге биз орой мамиле кыла албайбыз. Акебай, жакебай дейбиз. Түшүнсө түшүндү, түшүнбөсө тигилердин тилмечи бар Манас таксинин. Бул жерде таксисттердин баардыгы аэропортко жакын жайгашкан айыл тургундары. Андыктан аэропортто иштеп акча табууга толук укугубуз бар деп эсептешет. Алар аэропорт өзүнүн жеке таксисин жоюп, бирдей атаандаштыкты түзүү керектигин айтышат. Жалаң ушу Манас таксистердин айынан канча киши ачка кылып атат. Бир эле киши чөнтөккө набивать этип атат ошонун баары. Монополия кылып алып, стоянкага төлөтөт бияка. Же төлөгөн өкмөткө кирип текшерсеңер, ким төлөп атпыр өкмөткө? Ушул төлөп атпырбы? Төлөгөн жок, бир эле киши чөнтөгүнө салып алып отурат. Аэропорттун маңдайындагы аянтка токтогон автоунаа 15 мүнөттөн ашкандан кийин саатына 6000 сом төлөйт. Таксисттер бул жерде турган үчүн аэропортко айына 2000ден 3500 сомго чейин беришет. Мындан сырткары ортомчулар алып келген ар бир картаруучун айдоочулардан 50 сомдон алат. Сумкалар мисалы үчүн кала берет да машинада. Ошолорун бир айдан кийин кайра возврат беребиз. Бирибиз немебизге түшүнүшөбүз. Анткени учактан жаңы эле түшкөн конокторду талашкан таксисттер жана ортомчуларга жүргүнчүлөр арасында нааразычылык күч. Туристтик компаниялар алар айрым учурларда туроператорлорго конокторун тосуп алууга тоскоолдук кыларын айтышат. Жана далдалчылар такси маселесинде эми сизди кузгундардай болуп, жеп жутуп алчудай болуп, арт тарабыңыздан неметип колуңузду тарткылап, өзүңүз ошол жерге конооңузду тосуп барсаңыз сизди деле салып кетчүдөй болуп турушат. Биздики чыкканда встречающийлер аябай көп, кээ бир иностранецтер түшүнбөй калат каяка келгенин. Чыгып атканда эле таксилер биринин аркасынан бири бияка өтүңүз байке, тияка өтүңүз деп анан тосуп аткан кишиси дагы кээ бирде таппай калган учурлар бар да, өзүң учуп атканда да билбей каласың каяка тартып кеткенинчи. Эл аралык каттамдар көбүнчө түнү учуп келет. Бул мезгилде коомдук транспорт токтоп, бир гана таксилер иштеп калат. Андыктан алар баа жана тейлөө жагынан кенен монополия жүргүзүшөт. Ошол жердеги аэропортто иштеген кызматкерлер, алар өзүнүн унаасы менен келишет, бир сутка иштешет, анан кетип баратканда баягы майдын акчасын таап кетейин деп, анан ошол жерде пассатчик деп коет, жанагы отургузуп, бияка отур деп жүгүрүп жүргөндөр. Анан ошол эклерге кайрылат. Милиция кызматкерлери да бар, коопсуздук кызматкерлери да бар, баары клиент ташып кетишет. Анан ар биринен тиги киши дагы, тигинин да кызыкчылыгы бар, ар бир клиенттен 50 сомдон чөнтөгүнө салат. Такси көйгөйү менен аэропорт бир нече жылдан бери күрөшүп келе жатат. 2011 жылы өзүнүн кичи ишканасын түзүп, жүргүнчү ташуу кызматын ачкан. Илим Карыпбеков 2 жыл аэропорту жетектеп турган учурда бул маселени чечүүгө аракет кылган. Бирок маселени аэропорттун эмес, мамлекеттик деңгээлде гана чечүү керектигине көзү жеткен. Бул жалпы мыйзамдуу маселеси да, могу аэропорттун ошол эки алдын перрон деп коет, сыртта перрондо жана ички вокзалда, мунун баары жалпы коомчулуктун жери деп коет да, ага аэропорт тыюу сала албайт. Сен кирбе, сен кир дегенчи. Таксисттер жөнөкөй эле адамдардай болуп киришет, киши тосуп аткандай эле. Анан ошол жерде туруп эле, анан кишилер келип атканда кыйкырып башташат да, такси деп. Анан сен таксист экенсиң деп, аэропорттун кызматкерлери чык деп тыюу сала албайт. Себептен андай мыйзам жок, мыйзам дагы жол бербейт. На сегодняшний день в соответствии с законодательством нашей страны
Биз эч кимге тыюу сала албайбыз. Албетте бул жерде тартип болушуна каалайбыз. Автоунаа таза, таксист өзү тыккан болсо дейбиз. Милиция менен дагы, коопсуздук кызматы менен дагы иштеп жатабыз. Бирок жыйынтык аз. Негизинен юридикалык жактан таксилерде патенти болсун деген талап коюп жатабыз. Бизде азыр комиссия түзүлдү, жакында чечилет деген ойдобуз. Такси башаламандыгы аэропорттун жападан жалгыз кемчилиги эмес. Кызматкерлеринин орой мамилеси, уюштуруу иштериндеги калпсыздыктар. Жүргүнчүлөр аба майданда текшерүүдөн өтүү үчүн 2 саатка жакын кармалганына даттанышат. Айрыкча туристтер көпчүлүк эл аралык аэропорттордо жок эрежелерге арызданышат. Багаж алганда да көп аябай түрдүү рейстер бири-бирине аралашып кетмей деген бар. Ал жана таблолордо так кайсы рейс каяка байланыштуу экени кээде бир суроо пайда кылат. Бирок ошенткенде дагы эки лентанын арасында чуркап жүрүп барып багажыбызды алабыз. Турция, Дубай, Индия, башка жактарга караганда чыгып атканда багаждарды текшербейт да. Мисалы үчүн самолетко кирип атканда, регистрация болуп атканда бүт баары текшерилип, бүт баары мисалы үчүн Дубайдан учса да, Дубайдан текшерилип, баары бүт баарын текшерилген бойдон самолетко кирет. Адан чыгып атканда дагы биздикилер дополнительно ошону текшерип, бир убакытты созуп коюп атат да. Аэропорт кызматкерлеринин чет элдик жүргүнчүлөр менен сүйлөшө албай кыйналып турганын дагы байкоого болот. Аэропортто иштегендерге тренинг өткөрсө болобу экен. Биздики Кыргызстанга келгенде, биздики өз күнөстүү өлкөбүз, мисалы үчүн күн жайнап турат. Ошондой эле биз дагы келгенде өзүбүз да жылмайып турсак жакшы болот беле дейм да. Анткени биздикилер келгенде штампка, паспортко коет дагы, анан кабагын бүркөгөн бойдон бат-бат эле өткөрүп жиберишет да. Айрым маалыматтарга караганда аэропорттун кызматкерлеринин айлык акысы өтө аз болгондуктан жакшы адистер көпкө кармалбайт. Көпчүлүк маселелер дагы так ушул каржы жана аэропорттун мамлекеттик макамына келип такалат. Бардык башка өнүккөн өлкөлөрдө мурунтан эле калыбына келген. Булар аутсорстоп коет, бул аэропорттун баарын жеке тарапка беришет, өнүктүрүп. Турцияда 50дөн ашык аэропорт бар. 50дөн ашык аэропорттун баары аутсорско берилген. Бизде аэропорт стратегиялык объект болуп, ошол жерде көп кызыкчылыктар бар да. Ошол таксисттердин, ошол жерде иштеп аткан адамдардын кызыкчылыктары, кызматкерлердин кызыкчылыктары себептегенде жеке жакка болсо, алар билишет, алардын баары жумуштан кетиши мүмкүн. Ошондон алар каршы чыгышат. Өкмөттө отурган адамдардын же болбосо ошол жерде бизнес бар адамдардын дагы өзүнүн кызыкчылыктары бар. Себептегенде ал бизнесмендердин баары кетет, ошол жерде акча жасап, тымыздын акчабы, көмүскө акчабы, ачык акча жасап аткандардын баарынын кызыкчылыгы бар. Манас эл аралык аэропортунун башкы акционери өкмөт, анын үлүшүнүн 79% мамлекеттик мүлк комитетине, 8% социалдык фондко, калгандары жеке жана юридикалык жактарга тиешелүү. Компаниянын карамагында 5 эл аралык 6 аймактык аба майдан жана 3 кичи ишкана бар. Жылдык кирешеси 1,5 миллиард сом өлчөмүндө. Теманы улай, USAID уюму Европа аймагында учуусуна тыюу салынган кыргызстандык авиакомпанияларды кара тизмеден чыгаруу боюнча кыргыз өкмөтүнө жардамдашып келет. Бул аракеттердин алкагында мындан 1 жыл мурун жаңы жарандык авиация кодекси жогорку кеңеш кабыл алган. Эгер кыргызстандык компаниялар Европага учуу мүмкүнчүлүгүн кайра кайтарып ала турган болсо, бул бир жагынан кыргызстандыктардын чет жакка чыгуу мүмкүнчүлүгүн кеңейтип жана арзандатып, экинчи жагынан Кыргызстанга келүүчү туристтердин, инвесторлордун санын арттырмак. Бул USAID уюмунун колдоосу менен ишке ашып жаткан долбоорлордун бири гана. Америка элинин атынан деген чакырыктын алдында уюм Кыргызстанда туура 25 жылдан бери иш алып барып келет. USAID билим берүү, саламаттык сактоо багытында Кыргызстан менен иштешип 25 жыл ичинде $275 миллион грант берген. Демек, бул кайтарылбай турган каражаттар. Мындан тышкары, USAID уюмунун негизги багыты экономикалык программалар. Бул программалардын алкагында уюм өлкөдө ишкерликти өнүктүрүү, жумушчу орундарды көбөйтүү, жаңы технологияларды тартуу боюнча өкмөт жана жергиликтүү бизнес менен иштешип келет. USAID уюму 7 жылдан бери бажы процедураларын жеңилдетүү жаатында кыргыз өкмөтү менен иштешип, жыйынтыгында бажы көзөмөлүнөн өтүү боюнча документтердин санын 40%га чейин кыскартууга жетишти. Бул болсо өлкөнүн соода тармагынын ишкерлери үчүн жагымдуу кылып, соодагерлердин документтерди толтурууга кеткен убактысын үнөмдөөгө жардам берүүдө. USAID'тин кыргыз өкмөтү менен биргелешкен дагы бир долбоорунун жыйынтыгында Дүйнөлүк банктын 2010 жылдагы Doing Business рейтингинде Кыргызстандын көрсөткүчү 80-орундан 41-орунга жылып, дээрлик 39 позицияга жакшырган. Айтмакчы, ошол эле 2010 жылы Кыргызстанда алгачкы кепилдик фонддор ишин баштаган. Бул фонддор болсо USAID уюмунун жардамы менен негизделип, негизги максаты жетишсиз камсыздоонун айынан кредит ала албаган ишкерлерге жардам берүү болчу. 6 жыл ичинде бул механизм туруктуу финансылык инструментке айланып, 400 ишкерди кепилдик менен камсыздады. Өз кезинде бул ишкерлер банктардан 172 миллион сом өлчөмүндө кредит алып, жалпысынан 290 миллион сом табышкан. USAID'тин жардамы менен 5,5 миң гектар айыл чарба жерлери жакшыртылган, түшүмдүүлүгү көбөйтүлгөн жерлерден 1 жылда 100 миң тонна картошка жыйнап алууга болот.
Жалпысынан 2011 жана 14 жылдардын аралыгында АКШ Кыргызстан экономикалык өнүгүү фонду айыл чарба тармагына $20 миллион жардам көрсөткөн. Анын негизинде 40 000 фермер жогорку сапаттагы үйрөнүү алып, эгип түшүмдүүлүгү менен бирге кирешесин дагы көбөйткөн. Фермерлерге 40 дана айыл чарба техникасы берилген. 2015 жылы USAID уюму кыргыз кийим тигүүчүлөрүнө эл аралык ритейлерлерден $1 миллион заказ алып келип берген. Бул өзгөчө азыркы аймактык кризистен жабыркап турган кыргыз тигүүчүлөр үчүн ири көлөм. Michael, thank you for coming. Майкл, биринчиден биздин студияга келгениңизге чоң рахмат. Биз USAID'дин Кыргызстандын экономикасын, өзгөчө бизнести колдоо жаатындагы ишмердүүлүгү жөнүндө сүйлөшөлү дедик элек. Мына мен билгенден USAID кыргыз бизнесин ар кайсыл тармактарда колдоп келет. Бул айыл чарба, текстиль жана туризм. Эмне үчүн дал ушул тармактарга көңүл бурасыңар? Choose those sectors that have the greatest potential for growth and those sectors that employ the greatest numbers of Kyrgyz people. Биз өнүгүүгө дарамети чоң жана жумушчу жайлар көп болгон багыттарды тандап алдык. Мисалы, айыл чарбасы өлкөнүн өнүгүүсүнүн 20%-ын түзүшүн жакшы билебиз. Дыйканчылык, транспорт, кайра иштетүү жана соода сыяктуу ар кандай жолдор менен кыргызстандыктардын 40%-ы айыл чарбада иштешет. Тигүү өнөр жайда өтө маанилүү. Анткени ал жакта 100 миңдеген адамдар иштейт. Алардын көбү аялдар жана тигүү ишканалардын көбүн аялдар жетектейт. Бул жаатта акыркы кезде каатчылыктар да бар. Акыркы бир нече жылда эле кыргыз чеберлеринин продукцияларынын экспорту 50%-га кыскарды. Биздин анализ көрсөткөндөй, бул кыскаруу негизинен базардагы өзгөрүүлөргө байланышкан. Бир нече жылдар мурун кадимки кардарлардын 70%-ы базарларга барып кийим сатып алышчу. Ал эми азыр болсо алардын баары өзгөрдү. Азыр экспортко чыгып жаткан өлкөлөрдөгү кардарлардын 70%-ы кеңири таралган чоң дүкөндөрдөн кийинишет. Кыргызстандык кийим тигүүчүлөр өз продукциясынын сапатын жакшыртууга жана бул магазиндерге жетиштүү көлөмдү камсыз кылууга тийиш. Ошондуктан биз кыргызстандык компанияларга ушул жаңы стандарттарга жооп берүү үчүн көмөк көрсөтүп жатабыз. Андан тышкары биз аларга Европа сыяктуу жаңы рынокторду изилдөөгө көмөк көрсөтүп жатабыз. Анткени биздин эсептөө боюнча кыргызстандык кийим тигүүчүлөр европалык рынокко чыгып бир нече миллиондук контракттар менен иштөөгө дарамети бар. Кыргызстандык тигүүчүлөр Европанын специализацияланган рыногуна чакан көлөмдө продукцияны бат чыгара алат да, аны кыска мөөнөттө, кээде же транспорт аркылуу 2 жумага жетпеген убакытта жеткирүүгө мүмкүнчүлүгү бар. Алар атаандаштарын ошону менен жеңип кетишет. Туризм жаатында да жакшы мүмкүнчүлүктөр бар, анткени бул өлкө аябай кооз өлкө. Мен 3 жыл ичинде өлкөнү өтө көп кыдырып, кооз жаратылыш менен суктанып келем. Бул өтө маанилүү туризм продукциясы. Андан тышкары кыргыз элинин бай маданияты да бар. Көчмөндөрдүн маданияты өзгөчө европалык саякатчыларды кызыктырат. Биз туркиялык туристтерди көбөйтүүгө да аракет кылып жатабыз. Анткени аларда эки элдин ортосундагы тарыхый байланышты эске алсак, кыргыз маданиятына болгон кызыкчылыгы зор. Жалпылап айтканда, биздин программалар чакан жана орто бизнести өнүктүрүү аркылуу кыргызстандыктар үчүн жумуштарды ачып, алардын кирешесин көбөйтүүгө көңүл бөлөт. Сиз Кыргызстанды кыдырып саякаттаганды жакшы көрөм дедиңиз. Буга чейин Кыргызстандын кайсыл жерлеринде болдуңуз? I enjoy skiing very much and the many ski resorts. Мен лыжа тепкенди жакшы көрөм. Бишкектин айланасындагы көптөгөн тоо лыжа базалары өтө сонун. Кышта мен ал жактарга жума сайын чыгып турам. Каракол тоо лыжа базасы бул аймактагы лыжа туризми үчүн өтө маанилүү жер. Андан башка мен жайлоолорду жөө басып, атка минип кыдырып чыктым. Бул өлкөнүн кооздугуна аябай суктанам. To your trekking with horses, it's just such a beautiful country that I've enjoyed so very much. You are providing Kyrgyz business with small grants. Of course. Сиздер кыргыз бизнесин чакан гранттар менен колдоп келе жатасыңар. Албетте, бизнес жана грант бул эки башка түшүнүк эмеспи? Бирок ошол эле маалда биз түшүнүп турабыз, Кыргызстандын бизнеси узак мөөнөттүү жана арзан ресурстарга жетүү мүмкүнчүлүктөрү чектелген. Бул жагынан алып караганда, силердин чакан гранттар ушул жергиликтүү бизнестин, өзгөчө чакан жана орто бизнестин өнүгүшүнө кандай жардам берип жатат? Especially small and medium enterprise to grow. As usual, Kyrgyz businesses, especially small and medium enterprises, suffer from a lack of access to new technologies, new management techniques, and access to finance, as you point out. Адаттагыдай эле Кыргызстандагы ишканалар өзгөчө чакан жана орто бизнес жаңы технологияларга, башкаруунун жаңы ыкмаларына жана финансылык каражаттарга жол жоктугунан азап тартышат.
Биздин программалар бул эки кемчиликти тең кыскартууга багытталган. Бир жагынан биз башкарууну жакшыртуу, жаңы рынокторго чыгуу жана стратегиялык бизнес пландаштырууга көмөктөшсөк, экинчи жагынан кез менен чакан жана орто бизнеске алардын акчалай каражаты жок болуп турган маалда грант берип, жаңы технологияларды ишке киргизүүгө жардам беребиз. Мен сизге бир-эки мисал айтып берейин. Айыл чарбада дыйкандарда көп учурда жаңы технологияларды сатып алууга акчасы жок болот. Биз азыр түштүк региондо 8000ге жакын дыйкандар менен иштеп жатабыз. Кээ бир учурларда биз аларга жакшы уруктар, күчтүү жер семирткичтер сыяктуу жаңы технологияларга жол ачуу үчүн чакан гранттарды беребиз. Көп учурда бул жардамды алган дыйкандардын түшүмү, өзгөчө өрүк түшүмү 1 жылдын ичинде гана 2 эсеге өсүшү мүмкүн. Түшүмдү сатуудан алган акчаны кайрадан жаңы технологияларга сарпташат. Анткени алар канчалык пайда алып келишин билип калышат. Тигүү өнөр жай жаатында болсо көптөгөн чакан жана орто тигүүчү ишканалар жаңы жабдууларды сатып алууга акчасы жок. Ошондуктан биз бир чоң имараттарга чогуу иштешкен көптөгөн майда ишканаларга түрдүү жабдуу сатып алууга грант аркылуу жардам бердик. Эми аларга башка чакан жана орто тигүүчү ишканалар өз заказдарын бере алышат. Ошентип биз чакан гранттар аркылуу бул ишканалар үчүн жаңы технологияга жол ачып беребиз. Ал эми аялдардын чакан жана орто бизнесин колдоо боюнча долбоорубуз менен өзгөчө сыймыктанам. Бул долбоордун алкагында Кыргызстан боюнча биз 1000ден ашуун аялдарга лидерлик стратегиялык бизнес пландаштыруу сабактары жана кээ бирөөлөрүнө чакан гранттар менен жардам бердик. Ысык көлдүн тескейиндеги Бөкөнбаев айылына жакын жашаган ишкер аялдын боз үйү конушу 13 жыл мурда бир боз үй менен башталган конуш азыр 13 боз үйдөн турат да, ар жылы жүздөгөн чет элдик жана кыргызстандык туристтерди кабыл алат. Биз ага толуктоочу грант бергенбиз. Биз акча бердик. Ал дагы өз акчасын кошуп, ал конушта жаш балдар үчүн оюн аянтчасын куруп алды. Бул аянтча үй бүлөлөрү менен келген туристтерди кызыктырууга жана өз бизнесин өнүктүрүүгө жардам берет. Ошентип биз чакан жана орто ишканалар, аялдар иштешкен бизнестер менен кызматташканыбыз менен өзгөчө сыймыктанабыз. So we're so proud to partner with especially small and medium enterprises and women-owned businesses. Ошондой эле USAID өлкө үчүн маанилүү болгон тармактарда өкмөт менен бирге иш алып барганын билебиз. Айталы бул энерго тармак жана кыргызстандык авиакомпанияларды Европанын кара тизмесинен чыгаруу боюнча аракеттер. Мына ушул USAID колдогон бул долбоорлордун жыйынтыгы, эффектиси кандай болуп жатат бүгүнкү күндө? We're very proud of our work in the energy sector as well. We've worked with the government of the Kyrgyz Republic for almost 10 years now to Мен энергетика жаатындагы ишибиз менен да сыймыктанам. Биз стабилдүү жана көз карандысыз энергетика системасын түзүү аркылуу Кыргызстандагы ишканаларга жана үй бүлөлөргө үзгүлтүксүз электр тогун жеткирүүнү көздөгөн Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен ал максатка жетүүгө 10 жылдан бери иштеп келебиз. Биз энергетика суроолору боюнча департамент менен иштеп, мамлекеттик энергетика компаниялардын ишин көзөмөлдөө жана алардын ишине туура баа берүү жолдорун иштеп чыгууда көмөк көрсөттүк. Биз ошол мамлекеттик энерго компаниялар менен да иштешип, аларды электр тогу менен камсыз кылуудагы эффективдүүлүгүн жогорулатканга жардам бердик. Жакында эле Тажикстанда Каса 1000 долбоорунун башталышы жөнүндө жаңылыктар келди эле. USAID бул долбоорду да бир нече жылдан бери колдоп келет. Бул долбоор Кыргызстанга келерки жылдарда Борбордук Азиянын тармагына электр тогун экспорттоп, аны Пакистан жана Афганистанга сатууга мүмкүнчүлүк берет. Биз ал менен да сыймыктанабыз. Ал эми жарандык авиация секторуна кайрылсак, Кыргыз Республикасы үчүн Европага учуп баруу мүмкүнчүлүгү өтө маанилүү. Анткени бул туризмди күчөтөт. Андан тышкары бул жакка транспорт байланышы күчтүү болсо, европалык компанияларда инвестиция жасаганга кызыгышат. Кыргыз Республикасы Европага учуу укугун 2006 жылы Европага учкан кыргызстандык авиакомпаниялардын ишиндеги коопсуздук боюнча суроолор пайда болгондон кийин жоготкон. Биз жарандык авиация агенттиги менен кыргызстандык авиакомпаниялары Европага учуу мүмкүнчүлүгүн кайра алышы үчүн учуучу топтордун жана кээ бир жердеги операциялардын коопсуздугунун көзөмөлүн күчөтүү боюнча иштеп жаттык. Дагы бир чоң жетишкендик бул Жогорку Кеңеш 2015 жылдын июнь айында кабыл алган жаңы жарандык авиация кодекси. Биз бул жаңы кодексти иштеп чыгууда Кыргыз Республикасынын өкмөтү менен 1 жылдан ашуун кызматташтык. Булардын баары биздин программалардын маанилүү аспектилери. So these are all important aspects of our programs.
USAID 2014 жылдын октябрь айында бизнести колдоо боюнча 4 жылдык программасын ачып, анын алкагында жергиликтүү чакан жана орто бизнеске $50,000 чейинки чакан гранттар менен жардамдашып келет. Айтылгандай эле негизги багыттар айыл чарбасы, текстиль жана туризм. Шахтерлор шаарчасындагы туристтик жаңы дем. Айтылуу Жыргалаң шахтасы Каракол шаарынан 60 км алыстыкта жайгашкан тоо койнундагы чакан айыл. Бирок советтик мезгилде шаарча тибиндеги кыштак аталып, толугу менен Москванын камсыздоосунда болуп келген. Кезинде бүтүндөй айылды иш менен камсыз кылган шахтада азыр болгону 30дай гана киши иштеп, көпчүлүгү дээрлик ишсиз калган. Далайы көчүп дагы кеткен. Деген менен жаратылыштын байлыгын казбай эле ага суктанып гана акча тапса болорун азыр Жыргалаң айылынын тургундары жаңыдан өздөштүрүп келе жатат. Толугу менен тоолордун курчоосунда турган Жыргалаң өрөөнү чет элдик коноктор үчүн жайкысындагы, кышкысындагы кызыктуу. Эми илгери чынында айтканда Союз тараганга чейин Москва камсыз кылып уякта деген эч кандай баягы эл үчүн проблема болгон эмес да. Өнүккөн шаарча болуп аталчу Жыргалаң айылы. Ата энеси эмне менен эмгектенсе, балдары да горный окууларды бүтүшкөн да. Анан азыр тышкы баягы таласта, кумтөрдө көп эле биздин кадрлар иштейт. Андан башка тиги Россияга да кетип калышты. Ошол. Ну, во-первых, люди начали не стали уезжать отсюда. Вот, это главное. Они, значит, стали благоустраивать свои дома, чтобы принимать уже в зимнее время, да? Здесь вот у нас трехместный домик. Наши отдыхающие, в принципе, люди не капризные, они знают, как бы, что находится высоко в горах. И для них прям такие шикарные условия пятизвездочных отелей они не требуют. Как бы они максимально у нас такие, более, наверное, как аскеты, наверное. Им надо, чтобы была природа, было где поспать, принять душ. Ну и самые первые необходимые для жизни. И вкусно поесть, да, наверное? Да, и вкусно поесть. Здесь имеется санузел с горячей холодной водой. Холодная и горячая вода. Имеется душ, где человек может ополоснуться, и унитаз. Мен да тажрыйба алып, үйдү конок тозгонго уже шарттарын жасап койдум. Только бизде канализация, анан суу кириш керек, баягы мурунку бузулуп кеткендерди кайра восстановить этип атабыз да. Даже не в самые снежные года здесь лежит 1,5-метровый снег. Это самое важное для лыжников, для горных лыжников, для скитурщиков. Сам рельеф, видите, вокруг поселка 360 градусов, везде горы. Сегодня 20 мая, да, а снег еще лежит. И поэтому вот это место с каждым годом начинает набирать обороты, становится популярным. Вот. У нас, например, с дома есть такое понятие, как катание с крыльца, да? То есть человек одевает лыжи и уходит прямо с крыльца на целый день. Вот. И заброски на снегоходах мы проводим, также заброски на лошадях, horseback country, так называемые, да? Очень много зимних видов. Мы тоже проанализировали, все-таки вот этот вот ландшафт, видите, вот эта природа, да, очень хорошее благоприятствует для, допустим, для кумыса лечения. Это вот одна из первых направлений, да? Все, пойдем, братец, вперед, мой провожатый. На второе, да, тоже немаловажно, это треки. Это пешие, значит, маршруты, восхождения небольшие. У нас здесь сама дестинация наполнена очень многими интересными вещами. Классные горы. Здесь можно ходить не просто вот здоровым людям, да, те, которые... Здесь можно любой возраст. Да. Мы даже с Фатимой Апой ездили в горы, и она ходила по горам. Кстати, ей 80 лет, это мама Эмиля. 48 километров до киргизско-казахской границы. 48 километров. А по прямой где-то километров 25. Мы сейчас стоим по пути в Джиргалан. До Джиргалана осталось буквально 3 километра.
А вот здесь вот можно видеть дорогу, которая в горы уходит. По этой дороге можно попасть на границу с Казахстаном, то есть пост Башарана. И до Кегени, получается, с этой точки где-то 39 километров. У нас очень удобная дорога, вот как оказалось. С Алматы, со старого автовокзала до Кегени ходит каждые полчаса такси. Есть те, которые семиместные, очень комфортабельные, новые, хорошие машины, 2000 тенге. И от Кегения до границы за машину 2000 тенге тоже. Границу прошла 5 минут. На границе меня встретил Эмиль, и мы приехали. Причем по пути уже Эмиль там стал показывать. Причем там, где Бекмамбетов снимал клип, да, где войско Тимирлана бросало камни. Это вообще там уже много чего узнал. А здесь это вообще это супер. Вот. И в рамках этого проекта мы уже провели несколько таких масштабных мероприятий. Значит, самое такое масштабное это было открытие зимнего сезона 2015-2016 год. Зимнего сезона в Джиргалане, вот, на который были приглашены российские, европейские блогеры, были блогеры с Америки. Был очень действительно колоссальный толчок в том плане, что люди начали уже говорить о Джиргалане вслух. Кроме этого, мы провели несколько тренингов, допустим, по рукоделию. Приезжали мастера, тренеры, проводили для местного населения, да, чтобы занять народ. У нас есть, оказывается, тоже свои рукодельницы, просто надо было их чуть-чуть обучить. Вот, сейчас они этим делом занимаются. Потом мы провели, значит, тренинг по кеттерингу, значит, по кулинарии. Значит, провели очень такой большой масштабный тренинг по лавинной безопасности для местного населения. Тренингте лавина жүргөндө кандай сактаныш керек, адамды кандай издеш керек, кайсы жерлерден лавина түшөт, ошолорду көрсөткөнү, кайсы жол менен басыш керек, ошолорду үйрөттү. Кардын алдында кандай дем алышты, кандай жатышты, ошолорду үйрөттү, бардык нерселерди. У нас в планах с проектом BGI это пригласить, значит, волонтера, носителя языка, чтобы он жил здесь, чтобы он жил в этом поселке, общался с местным населением, но с таким уклоном, чтобы он разбирался в туризме, чтобы он был как бы проводником вот, наших идей тоже. При помощи USAID в этом году мы получили грант для оборудования для фрирайдеров и скитурщиков. Это получили по 5 комплектов, значит, полностью ботинки, фрирайдовые лыжи, 5 пар, вот фирма Blizzard, они все современные, сплитборды, тоже в количестве 5 штук. Также необходимое оборудование при спасательных работах — это лопаты в количестве 5 штук, бипера, аэрбэги. Здесь вот палочки. Очень дорогостоящее оборудование, действительно, которое не может позволить каждый себе купить. И я думаю, это будет очень большим подспорьем, да, для нас и для отдыхающих, потому что удобно приехать сюда, допустим, налегке, взять в аренду здесь лыжи, ботинки, палочки, лопату, щуп, рюкзак и сразу уйти в город. Ну, вы знаете, вот любой, даже на примере нашего Каракола, да, если Каракольская горнолыжная база, да, она почти градообразующее предприятие. Вы сами знаете, да, около 200, даже больше 200 гостевых домов построено, да. Это, если это умножить каждый гостевой дом по 10 человек, это около 2000 человек имеет работу. Это дает только одна горнолыжная база. А в поселке живет 1200 человек примерно, да? Здесь просто даже трудового ресурса не хватит, чтобы обслужить, допустим, одну только горнолыжный курорт. Ну пусть будет это не цифра не 200 тысяч, да, а 100 тысяч. И где мы будем их размещать и где они будут кататься? То есть мы
смотрим на перспективу. Потому что имея такие ресурсы, да, и не имея горнолыжных курортов, это просто абсурд какой-то получается. Бул Капитал командасы даярдаган аптанын экономикалык обзору болду. Программанын орусча чыгарылышы менен кесиптешим Айсыл Текенбаева 3-күнү кечки саат 8:25 таныштырат. Өткөрүп жибербеңиз. Ишиңизге ийгилик.